ооба, тилин тартпаса, мен акча табатам десе, тилин тартпаса деген эркек урат да, ал урат да, деген мындай сөздү эне айтып атат да. Ал эне деген өзү ошондой ур токмок алынып жүргөн эне болгон үчүн ал нормаба, аял киши тилин тартпаса, эркек урат да, сабайт да, уруп коет да, өзүнүн тилинде турат да деген сыяктуу сөз, ал өзү баягы норма деген деп кабыл алып атпайбы адамдар. Мисалы кээ бир аялдар деп айтсак болот да. Аны эркекти тарбиялап аткан кезде, мисалы эркекке айтуу, аны кичинекей кезинен психологиясы калыптанып аткан кезде, бул алсыз, аялдарга сен эмне кылсаң дагы ал аялга күчүң жетет. Аялдарды сен ансыз эле уруп коесуң, ал ансыз деле сенден коркот. Балким коркконунан ар кандай аракеттерге барышы мүмкүн. Ошондуктан аялды аял деп кабыл алуу, же болбосо аялдын сүйлөгөнүнө эркек катарында аял сүйлөйт деп кабыл алуу. Аны хадистерде деле мисалы пайгамбар айтат да.